касиеттүү Ысык-Көл областынын Балыкчы шаарында номер 4-гимназия мектебинин 3 классында окуйм. Балыкчы шаарынын 9 жолунун тоомунда жайгашкан. Мен Балыкчы шаарында Ысык-Көлдүн жээгинде жашаганыма сыймыктанам. Айрыкча жайкы каникулда ата-энем бир туугандарым менен көлгө түшкөн жагат. Шарпылдаган толкундарга күн нуруна жалтылдаган көлдүн көркүнө кимдер гана суктанбаган. Көлдүн жээгине барганымда Ысык-Көлүм, Алтын көлүм амансыңбы деп учурашкым келет. Ошол касиеттүү кооз Ысык-Көлүбүздү баарыбыз булгабай, таштандыларды таштабай, таза сактайлы деп айткым келет. Биздин көлүбүз Орто Азиядагы эң чоң кооз көл болуп саналат. Кыргыз элине жаратканда берилген кайталангыс белек деп эсептейм. Ошол белекти баалап баркташыбыз керек. Ысык-Көлүм, касиеттүү сенин демиң, барган сайын кубат берет мейлүн желин. Ак көбүк, ак толкундуу Ысык-Көлүм берметесиң байыркы кыргыз элдин. Ушундай көлдүн жээгинде төрөлүп, анда чоңоюп жатканыма аябай сыймыктанам. Башка жерде жашагандар Ысык-Көлдү бир жолу көргөнгө да зар болушат. Жайкысын көлгө келип эс алгылары келет. Келечекте Ысык-Көлүбүз эч зыяндарга учурабай жакшы сакталуусун жана Балыкчы шаарын дагы жакшы эс алуучу жайлар курулушун каалайм.